Рахмат сіздерге, урматтуу коноктору. Мен ушул концерттин жүрүшүндө биз ушул концертке бир кичинекей коногубуз келип отурат. Мен ушул конокто сіздердің алдыңыздарда бір жақсы екі сөз айтып құттықтағым келіп қалды. 2019 жылы атайын өткөрүлгөн Дубайда, Абу-Даби шаарында 2019 жылы дүйнөнүн 195 мамлекети катышкан атайын олимпиада болуп өткөн. Ошол олимпиадада 6 медальды багындырып, бирок көмүскөдө калып келиптир. Эч ким көңүл бурбаптыр ушул кызыбызга. Мен ошол кызыбызды бүгүн ушул концертке чакырып отурам. Ошол 2019 жылғы атайын өткөн олимпиаданын 6 медальдын ээси. Мен бул жака ушу Гүлзада карындашыбызды бул жака чакырып, Гүлзада кайсы жакта турасың? Бияка чыгып кайчырдым. Кел кой, кол чакмаңыздар. Өткөрүп коесуздар, а? Мынакей 6 медальдын ээси ушул кыз мынакей. Дүйнөнүн 195 мамлекеттин арасынан 6 медальды багындырып келген кызыбыз. Кол чайып коңуздар карындашыбызга. Кел кой. Кол чайыңыздар. Мынакей биздин кичинекей алтын кызыбыз, кол чайыңыздар болсун. Белексага. Кичиге ийгилик болсун. Келиңиздер мына ушундай кыргыздын кичинекей татынакай кызы. Дүйнөнүн 195 мамлекет катышкан олимпиадада 6 медальдын жеңүүчүсү Гүлзада карындашыбызга кол чайып коела. Албетте Гүлзада бул сенин ийгилигиңе башат болсун, жакшылыктарың көп болсун. Кудай буйрса, мындан ары дагы Кыргыздын атын чыгарып, Кыргыздын желегин желбиретип, Кыргыздын атын дүйнөгө таныткан бактылуу Кыргыздын мыкты инсандарынан болсун. Келиңиздер, Омин бата берип калды. Рахмат. Ишиңе ийгилик болсун, Гүлзада. Рахмат, кол чайып коңуздар. Мынакей. Легкий атлетика боюнча, жеңил атлетика боюнча. Анан эгер кыргызды жанандай ташыргытуу, бир жерди басып алмай жанан олимпиада өтсө тытып коебуз го биз андайды. Мен алдымда турган ошол Кыргызстандын дүйнөнүн чемпиону турат десем эч жаңылыштык болбойт. Канча катышуучу болду? Көп болду ай? Ооба. Биз өзүбүз менчилик менен төртөө менен төртөө болгон Кытай, Индия, Дубай. Демек сиздерге колдоо көргөзөм деген адамдар сөзсүз түрдө ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген сиздин 16 жылдан бери төшөктө жаткан жубайыңызды жана ошондой эле эки кызыңызды ооруканага алып келиш үчүн ушул машинадан кыйналып кетсиздер. Апа. Ошондон төшөккө жатып калган, биз эшикке алып көтөрүп алып чыгабыз. 2019 жылы атайын өткөрүлгөн Дубайда, Абу-Даби шаарында 2019 жылы дүйнөнүн 195 мамлекети катышкан атайын олимпиада болуп өткөн. Ошол олимпиадада 6 медальды багындырып, бирок көмүскөдө калып кетти. Эч ким көңүл бурбаптыр ушул кызыбызга. Мен ошол кызыбызды бүгүн ушул концертке чакырып отурам. Ошол 2019 жылғы атайын өткөн олимпиаданын 6 медальдын ээси. Мен бул жака ушу Гүлзада карындашыбыз бул жака. Гүлзада кайсы жакта турат? Жака чыгып калды. Кел кой, кол чакмаңыздар. Келиңиздер, ушундай Кыргыздын кичинекей татынакай кызы катышкан олимпиадада 6 медальдын жеңүүчүсү Гүлзада карындашыбызга кол чайып коела. Албетте Гүлзада бул сенин ийгилигиң мыкты инсандардан болсун. Келиңиздер, Омин бата берип калды. Рахмат.
Саламатсыздар урматтуу Адылак жол YouTube каналынан көрүүчүлөрү. Мен алдымда турган ошол Кыргызстандын дүйнөнүн чемпиону турат десем эч жаңылыштык болбойт. Гүлзада 17 жашта, ал 2019-жылы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген ошол жаштар арасында дүйнөнүн жеңил атлетика боюнча биринчи орунду алып келген, бирок ал учурда мамлекет тарабынан көңүл бурулбай, тосуп алаган деле эч ким болгон эмес. Карманыбыз негизинен айылда өз алдынча машыгып, ушундай ийгиликтерди жаратып келди. Бүгүн дагы ушул Тынар Курбаналиев өзгөчө концертинде алкоого алып, гүл чамбар берип, ийгиликтерди каалап, мындан ары жардам берерин айтты. Саламатсыздарбы? Жалал Абад облусунун Нокен районунан келдиңиздер, Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Кызыңыздын ийгилиги туурасында айтып берсеңиз, качан жеңишке жетти, кантип жеңишке жетип калды? 2019-жылы Дубайга барып жүгүрүп, Нияз атындагы Ленжолдо ошо Нияз атындагы интернат бар. Ошода Сатаров Зайыр деген агай бар. Тренери. Ошо аркылуу барып ушу даражага жетти. Ошо рахмат ошо агайына ham рахмат, силерге ham рахмат. Өзүңдү тааныштыра кетсең алгач, сен канча жаштасың, спортко канча жашыңан баштап алектенип келатасың? Мен атым Гүлзада Бурат, мен 16-га чыкканда балгам, азыр 17-де мен. Ошо мен бирөөгүм ооруп, кээде камап калат. Бөйрөгүңбү? Ооба, кээде камап калат. Өзүң ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерден экинчи тоона киресиң? Ооба, экиси мен. Экинчисиң, Ооба. Сен үчүн спорт кандай? Спорт менен машыгып, сен үчүн биринчи орунду алганда мындай кандай сезимдер болот? Кандай? Ошо дагы чакырса дагы кетим келет, анан дагы ошоктон утуп келем, келет. Ошо азыр часымында мына күткөн эмесмин да, чакырганычы. Чакылат деп күткөн эмесмин да ошондоп. Демек, сенин алдыдагы ийгиликтериң мындан ары дагы ушу Кыргызстандын желегин чет жерде желбиретип, дагы да болсо мамлекетибиздин туусун бийик кармайын деген максаттар бар, Ооба, ошондоп. Дагы башка жакта, алысак дагы чакырса кете алам да. Азыр эми сен ошол чемпион болуш үчүн, мыкты болуш үчүн, дагы да ошол биздин желегибизди чет мамлекеттерге желбиретиш үчүн кандай аракеттерди көрүп атасың? Машыгуулар үзүлбөйлү? Жок, маасым үчпөм келбейт. Кээде чукам, ооруп калсам чукабай калам. Кызыңыз кандай, туаса ооруп калдыбы же кийин ооруп калдыбы, кандай болду? Аякка барганда болду. Реш салып жүргөндө нагрузка берип калганда көк боор ичип кеткен да. Көк боор ичип кетип, көк боорун ал эми Кудайга шүгүр, сап түзүк, бирок кеберде канап калып атты. Кеберде. Ошентсе деле спортто жүрөт. Ооба, жүрөт. Спорттон кетеби? Ушу. Үйдө кичине жүгүртөм, көп жүгүртпөйм да. Ооруп калат да. Ошон үчүн сегизден жүгүртүп атам да. Эми ошо сен катышкан ошол Дубайда өткөн ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасындагы биринчи чемпионат канча мамлекет катышты, кандай болду, ошол туурасында айтып берсең? 195 мамлекет. 195 мамлекет катышты. Ооба. Канча жөөгүлүк чуркадыңар? Канча аралыкка? 100 метрге. Ооба. Экинчиликти алган. Канча катышуучу болду? Көп болдубу? Ооба. Биз өзүбүз менчилик менен мен менен төртөө болгон Кытай, Индия, Дубай. Кыргызстан болгон, төртөө. Жакшы. Анан азыр келгенде, мамлекет башына келгендер, азыр каяктан келсе, бүт чемпиондор тосуп алып, машина берип, акча каражаттарын берип, абдан жакшы алкоого калдат да. Сиздин кызыңыз да дүйнөнүн чемпиону болуп келди. Кандай сый акы көрсөтүлдү мамлекеттен? Кандай колдоолор болду спорт комитети тарабынан? Шайлан айыл өкмөтү, өзүнүн өкмөтүбүз 15 миң берген. Акимчиликтен 5 миң берген. Башка эч кандай көңүл бурбадыбы? Кочкарадан 10 миң берди. Жалал-Абадтын губернатору 20 миң берген. Ушу 50 миң берген болду. Башка эч көңүл бурган эместер. Көңүл бурган эмес, аны ушу Кияз деген бала азыр кирип кетти. Ушу ол биштерде ушу айтып калды экем, эмне болду деп калды. Эмне болду десем, ушу көтөрүп чыкты, ушу мен аны болуп калды. Ушу балага рахмат. Эми Тынар Курбаналиевден өзүнөн гүл алдыңыз, жакшы алкоолорду айтты. Кубандыңызбы?
ооба кулап калдым. Ошо мен аны ылыс алдан эсиктеги алып аткем, эч ким аны ылыса чагылбаса чүт дедим да мен. Анан карасам чакырып калды. Ошомо азыр мен бизге жардам берген акеге рахмат. Ошо баардыгыңа сизге рахмат, оорубагыла, ата-энеңерге жеткиле оорубагыла. Рахмат. Сенде азыр кандай муктаждык бар? Мисалы, машина алсам деген кыялың бар экен эле да, апам оорукчан депчи. Анан ошол туурасында айтып берсең. Ошо биз жакта машина кеде барат, кеде балбай калат. Биздин кошунасам кеде жок болуп калат, кеде болуп калат. Ошоң апам экөөбүздөн камап карабыз, мен дагы бит эжем бар. Ошо эжемден эки курманысы алам ооруп калса машина табабай калабыз. Демек, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, ооруп калса шаарга келе албай абдан кыйналат экенсиздер, э? Башынан сизден бери төшөккө жатат. Төшөктө жатат. Эмне болуп оорутат? Инсульт болгон. Аны ким карайт? Ушуга карайт, мен карайм. Канча балаңыз бар өзүңүз? 3 кызым бар. 3 кызыңыз бар. Азыр экинчи группада инвалид да. Бир кызыңыз жакшы эле? Бир кызым жакшы, ал азыр белки апасын карап калды, мындан чоң. Сиздер концертке келдиңиздер, э? Ооба. Бираз эми ал кошунаң болуп калат, бой калат. Скор чакырсаң келбейт бираз. Жол жаман да барбайт. Сайын жактан учаскелер койгон. Демек, сиздерге колдоо көргөзөм деген адамдар сөзсүз түрдө ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген сиздин 16 жылдан бери төшөктө жаткан жубайыңызды жана ошондой эле 2 кызыңызды ооруканага алып келиш үчүн ушул машинадан кыйналат экенсиздер. Машинага муктаждык бар экен. Ошол маселени ушу көрүп турган адамдар чечип берсе абдан жакшы болот деген ойдосуздар, э? Туура эле? Туура эле. Жакшы. Алдыда кандай максаттар бар дагы? Ошо дагы кетким келет, дагы уткум келет. Чемпион болуу. Ооба. Анда чемпион болуңуз, ийгилик сиздерге. Тынч болуңуздар, рахмат. Жалап барсаңыздар, жакшы болуңуздар, э? Тынч болуңуздар, рахмат. Бул медалды ошол жактан алган турбайсыздарбы? Ооба. Алтын. Булду Тевлысы аке берген, чакырган. Ошо аке Бишкектен берди, э? Бишкектен берген. Булчу, медалдычы? Булду Тубадан алып келгем. Тубайдан. Ооба. Канча медалың бар жалпы? Биле. Бир медалың бар, э? Ооба. Бул бир матам да. Бир матам чуркаган, башка жака барган эмесмин да. Дагы чуркайсың? Ооба, Кудай кааласа. Рахмат. Апа. Ошондон төшөккө жатып калган, биз эшикке алып көтөрүп алып чыгабыз. Мында менин үйүм болот. Мына. Биздин жолубуз мында. Эже мында, күнэже маке мында. Салам алейкум. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Биздин кайрылуубуздун себеби төмөндөгүчө. 2019 жылы Гүлзада деген кызыбыз 195 мамлекеттин ичинен Арабияга барып чуркоо боюнча биринчи месттен алып келген, алтын медаль алып келген. Алтын медаль биздин Кыргызстанга алып келди да, мындайча айтканда. Ушу Гүлзаданын эмгеги бааланбай калып, 2019 жылы Сооронбай Шарипович биздин урматтуу президентибиздин малында. Азыр ушу кайрылганыбыздын себеби биздин президентибиз Садыр Жапаровго кайрылабыз. Şu kыздын эмгегин баалап берсе деген тилекте кайрылып атабыз да. Азыр бүтүн ушундай 195 мамлекеттин ичине барып биринчиликти алып алтын медаль алып келишти эле өтө чоң нерсе да. Анан бул кызыбыз өзү экинчи немедеги инвалид. Апасы дагы төшөктө. Семьясы начар, жашоо турмушу начар. Ошого биз урматтуу президенттен суранат элек, ушунун эмгегин баалап жардам берсе деген ой пикирде кайрылып атабыз да. Көрчү.